Айылынын тургундары мектеп жааматы мындай демилгелүү ишти колдоого алып, иш кызуу жүрүп жатат. Кыргыз жазма адабиятынын түптөлүшүнө зор салым кошкон акын жазуучу, драматург Жусуп Турусбековдун ысымы өзү туулуп өскөн айыл Аксайдагы орто мектепке берилгени бир топ жылдын жүзү болду. Мына ошол жылдар аралыгында анын өмүр таржымалын, чыгармаларын тааныштырган чакан музей ачылган. Бирок архивдик материалдарды чогултууда ар кандай себептерден улам чабал иш жүрүп келген. Ал эми бүгүнкү күндө Ардак белгиси орденинин ээси болгон чыган жазуучубуздун музейи жаңыланып, толукталып, иштин башы кызуу жүрүп жатат. 1910 жылы Тоң өрөөнүнүн Чакан айылында жарык көрүп, нечендеген чыгармаларды жараткан эл уулоо элдин сыймыгына айланды. Бала кези жонугатуу жокчулукта өттү. Үркүн деген алааматты да башынан өткөрдү. Айыл чарба жаатында билим алып, комсомолдук жолдомо аркылуу Тver шаарында окуду. Эркин Тоо, Кызыл Кыргызстан, Ленчил жаш гезиттеринде иштеди. Жазуучулар союзунун кеңешчиси, Кыргыз мамлекеттик драма театрында жетекчи өңдүү жооптуу кызматтарда иштеди. Бул мектепте музей бар, Жусуп Турусбековго арналган. Бул музей 1990 жылы уюштурулган. Бул музейдин экспонаттары биздин апабыз жана биздин тайнебиз уюштурулганга жардам беришкен. Ошо мамлекеттик деңгээлде бул музейди ачышты. Бирок ошол учурда да азыр да көп буюмдар жок. Жусуп Турусбековдон калган буюмдар жок. Анткени ал жаш болгондо экинчи согушта ата мекендик согушта курман болгон. Жазуучулар союзуна мүчө болуп ал кезде оңой олтоң иштерден эмес болгон. Эчендеген торко электен өттү. Чыгармалары эл арасына кумга сиңген суудай болуп, окурманын тапты. Шайыр жаштар, Мекен ырлар жыйнагы, Ажал ордуна драмасы, Каракчынын трагедиясы поэмасы биринен сала бири чыгып турду. Ажал ордуна драмасы 1939 жылы Москвада өткөн декадада коюлуп, орустун чыган жазуучуларынын, кино режиссерлорунун алкоосуна арзыган. Биз ушул 1971 жылдан бери ушул Аксай айылында Жусуп Турусбеков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби деп аталып келебиз. Андыктан биздин Жусуп атабыздын атын алып жүргөндөн кийин ушул мектепте ушул атабыздын чакан музейи уюштурулган болчу буга чейин. Бирок толук маалыматты таба албагандыктан бул музейде бир аз гана маалымат бар болчу. Андан тышкары ушул атактуу инсандарыбыздын дагы өмүр баяндары коюлган болчу. Бирок бүгүнкү күндө заман талабына ылайык өзүбүз ушул Турусбеков мектебин деп аталып жүргөндүктөн ушундай бир идея жаралып, Турусбеков атындагы заман талабына ылайык музей уюштурсакпы деген идея менен биз ушул Турусбеков атабыздын небереси Асил Даниярова айымга кайрылганбыз. Эжебиз биздин кайрылуубузду четке каккан жок. Орустун улуу акыны Александр Сергеевич Пушкиндин Ташконогу чыгармасын, Кейненин ырларын которгон. Ук жер жүзү эсимде өңдүү бир канчарларына залкар оончулар оон жазып, түбөлүктүүлүк изине жол салды. Ленин жолыры союз маалында таалим тарбиясы күч ырлардан болду. Улуу ата мекендик согушка барып, эл жер мекени үчүн деп кас душманга карай ок атып, 33 жашында баатырларча курман болду. Мындай алаамат болбогондо дагы канчырлар, чыгармалар жаралмак. Ал өзүнчө өксүк маселе. Бүгүнкү күндөгү жердештеринин жасап жаткан ар бир иши анын эстелигине койгон гүл чамбары урмат сыйы болуп кала бермекчи. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов,